من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ар бир сөзүбүздү, ар бир ишибизди кичинекей болсун, чоң болсун, улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын мээрими, арайымы, кечирими, жана берекеси сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жалпы үммөтү менен бирге болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү сизи бизди эң бир сүйкүмдүү пендемдесин. Бүткүл аламдын жаратуучусу Аллах Таалам баарыбызды сүйкүмдүү пендемдесин. Бул дүйнө кээ бир жакшы инсандардын себебинен сакталып турат. Ошол жакшы инсандардын катарын толуктаган, бейиштик инсандардын катарын толуктаган, чыныгы патриот, чыныгы март, чыныгы жомарт мусулман бир туугандарыбыздын катарын толуктаган Кыргыздын сүйгөн уулу бар. Эли үчүн, жери үчүн күйгөн ушундай бир өзгөчө Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген, элдин кыйынчылыгын жеңилдеткен, биз сыймыктанган ушундай кыргыз элибиздин уулу бар. Патриот десе патриот, жомарт десе жомарт, берешен десе берешен. Кече жакында эле аалымдарыбызды сыйлап, кыргызыбыздын желегин желбиреткен чемпиондорубузду сыйлап, чоң бир майрам уюштуруп берди. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул мусулман бир тууганыбызды дагы Аллах Таалам бейиштик пенделеринен кылган болсун. Кыямат күнү сахабалардын, сүйүктүү пайгамбарларыбыздын катарында кылган болсун. Ким десеңиздер, ушул Билим Майнаев деген биздин мусулман бир тууганыбыз бар. Ошол Билим агабызга, анын жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө ушундай бир элибиз кыйналбасын, кредит албасын деп бүгүнкү күндө ушундай бир адал жолу менен рассрочка жолдорун ушундай бир жолго койгон, ошол иштерин баштаган ушул сиздердин уулуңуздар болот. Ушул агабызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таалам үй бүлөсүнө мал жан убактына береке берсин. Ушул Билим байкебиздин дагы үй бүлөсүнө бейиштик үй бүлөлөрдөн кылсын. Сахабалардын үй бүлөсүнө кандай бактылуу кылса, ушул мусулман бир тууганыбыздын дагы үй бүлөсүнө ошондой бактылуу кылсын. Сахабалардын үй бүлөсү бейишке биринчи кирүүчүлөрдөн болду. Аллах Таалам ушул Билим байкебиздин дагы үй бүлөсүнө, урпактарыны, зурияттарыны бейишке биринчи кирүүчүлөрдөн кылган болсун. Аллах Таалам сахабалардын үй бүлөсүн жакшы көрдү эле. Аллах Таалам Билим байкебиздин үй бүлөсүн, урпактарын, зурияттарын Аллах Таалам сүйгөн болсун. Өзүнүн чексиз сүйүүсүнө, чексиз мухаббатына бөлөгөн болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, кээ бир инсандар ушундай бир умра сапарына баргысы келип, кээде акча жагынан бир аз кыйынчылык болуп калат экен. Ошол мусулман бир туугандарыбызга дагы ушундай бир аалымдар менен кеңешип, билим ажыбыз себеп болуп, ушундай бир рассрочка жолу менен дагы баруу жолдоруну жолго койду. Аллах Таалам кабыл кылсын. Бүгүнкү күндө элибизге өтө чоң кызматтарды кылып атат. Элибизде, журтубузда ушундай патриот жигиттерибиз көп болсун. Канчалаган кыйналган мусулман бир туугандарыбызга жардам берип атат. Садакайы жария, садакайы купуя кылып аткан иштери бар. Урматтуу мусулман бир туугандарым, баардыгыбыз алакан жайып, жалынып, жалбарып дуа кылабыз иншалла. Ушундай элибизде Билим байкеге окшогон, элин атпаган, элин сатпаган, элин кыйынчылыкта таштабаган, эл кыйналганын көрүп, ушундай бир кайдыгер карабаган, жүрөгү мээримге толгон, боорукер мусулман бир туугандарыбыз көп болгон болсун. Ушул убактан пайдаланып, Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Билим байкебизге, анын жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Кызылкая шаарына ачылып жаткан кыздар медресесини толук жылуулоо максатында уюзбу басып берди. Аллах Таалам кабыл кылсын. Кондиционер алып берди. Ушул кыздар медресебиздин комнаталарынын натыжный кылып бүтүрүп берди. Жалпы 100 000 акча бөлүп берди.
Аллах Таалам разы болсын. Амин, амин. Улу Аллах Таалам өзінің улуулугунун урматына, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына, ыйык Кур'ан Карим китебибиздин урматына, ыйык динибиздин урматына, Аллах Таалам өзінің улуу аршынын урматына, ушул билим байкебизге, анын жалпы жамаатына Аллах Таалам ушундай бир өзүнүн колдоосун берсин. Өзүнүн колдоосуна, өзүнүн коргонуна, өзүнүн мээримине, ырайымына, кечиримине алган болсун. Ушул мусулман бир туугандарыбыздын ичкен суулары замзам болсун. Койгон жаздыгы жайнамаз болсун. Ар бир баскан кадамы жалпы үммөттүн бактылуу болушуна, хидиятка келишине себепчи боло турган кадамдардан болгон болсун. Амин, амин. Бирахметке архамар рахимин.